Чүй облысына караштуу Аламедин районундагы Ташмойнок айылдык кеңешинин депутаты кармалды. Ал соодагерлерден акча талап кылган деп шектелүүдө. Бул тууралуу Октябрь райондук милициясынан билдиришти. 14-июлда милицияга аял белгисиз кишиге чара көрүүнү суранып кайрылган. Ал өзүн Орто Сай базарындагы эт саткан бөлүмдүн администратору катары тааныштырып, жыл башынан бери соодагерлерден акча талап кылып келген. Кайсы бир бөлүгүн дагы талап кылган, болбосо соода орундарын алып коерун дагы айткан. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси акча талап кылуу боюнча иш козголгон. Акча алып жаткан жеринен 1987-жылы туулган Жаран Кармалды. Ал Ташмойнок айылдык кеңешинин депутаты экендиги аныкталып, Бишкек шаардык убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп айтылат билдирүүдө. Анын жашаган жеринен белгисиз үлгүдөгү курал жана акча табылды. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалган. Милиция шектүүнүн ушуга окшогон кылмыштарга катышканы аныкталганын белгиледи. Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Кызыл Туу айыл аймагынын жер тилкелерин мыйзамсыз сатып, мамлекетке 52 миллион сом зыян келтирди деген шек менен 2 жаран кармалды. Бул туурасында УКМКдан билдиришти. Билдирүүгө ылайык Кыргыз мамлекеттик жер долбоорлоо ишканасынын жооптуу кызматкерлери кадастр мамлекеттик мекемесинин Сузак району боюнча филиалынын кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп алышкан. Алар акчага жеке турак жай курууга 8 гектардан ашык жер тилкесин Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн жасалма токтомдорун колдонуу менен мыйзамсыз сатып, андан соң менчикке өткөрүү актыларын чыгарып беришкен. Иликтөөнүн алкагында жер аянттары Кыргыз мамлекеттик жер долбоорлоо ишканасынын Жалал-Абаддагы филиалынын директору жана адиси тарабынан берилгендиги аныкталды. Алар айыл чарба жана кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин турак жай курула турган тилкеге атайлап өзгөрткөнү айтылат. Учурда эки өтең УКМКнын Жалал-Абад облусундагы тергөө абакчайына киргизилип, тиешелүү ыкчам иликтөө иш-чарасы жүргүзүлүп жатат. Атайын кызмат бул кылмыштуу кадамдардын кесепетинен казынага 52 миллион 440 миң сом зыян келгендигин белгиледи. Президент Садыр Жапаров бүгүн 27-июлдан 31-июлга чейин Жалал-Абад жана Ош областарында жумушчу сапары менен болот. Президенттин бир катар жаңы объектилердин ачылышына катышары күтүлүп жатат. Бул аймактардагы инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышат деп айтылат маалыматта. Мамлекеттик салык кызматы жарандарды салык төлөөдө жеңилдетилген режимде пайдаланууга чакырат. Мындай норма салык кодексинин 72-беренесинде каралган. Ага салык төлөөчү текшерүүнүн же такталган отчеттун берүүнүн натыйжасында эсептелген туумдардын жана айып пулдардын 50% төлөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Жеңилдетилген режимде пайдалануу үчүн төмөнкү шарттарды аткарышы керек. Учурдагы салык карызы жок болушу керек. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча чечим же такталган отчетту берилген учурдан тартып 15 күндөн салык калдыгынын толук суммасын айып пулдардын 50% төлөө. Салык органына жеңилдетилген режимде колдонуу жөнүндөгү арыз жана карыздын төлөгөндүгүн ырастаган документтерин жөнөтүү.